2017 президенттик шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтаарын буга чейин бир нече жолу билдирип келген. Бирок акыркы жума аралыгында саясатчынын кайтуусу тууралуу түркүн кептер, социалдык түйүндөрдө уудуу сөздөр тынчыбай жаткан учур. Негизги суроо: бозгундагы Бабанов өлкөгө кайтып келсе, эмне менен алек болот? Биз бул соолдун алкагында жаштардын ой пикирин угуп көрдүк. Бишкектиктер эгер Республика Ата Журт партиясынын лидери чоң саясатка аттануу чечимин кабыл алса, анда өлкөнүн социалдык экономикалык жашоосунда орчундуу өзгөртүүлөрдү жасай тургандыгына ишенишет. Ал 2011-2012 жылдары өкмөттү жетектеп турганда, элдин эсинде кала тургандай жаңыланууларды ишке ашырган. Андыктан чабал өкмөттүн башына турган Абылгазиевдин ордуна Бабанов премьер-министр болуп келсе, олуттуу жылыштар орун алары турган иш. Албетте бүгүнкү күндө президентибиз Сооронбай Жээнбеков дагы ошону байкап көрүш керек, түшүнүш керек. Биздин мамлекет, биздин эл ушу реформага муктаж болуп тургандыгын билиш керек. Анан азыркыдай чабал өкмөттү, жетеленме өкмөттү алып жүрүү менен ал өзүнө кадыр барк алып келе албайт. Ошондуктан Бабановго окшогон күчтүү лидер биздин Кыргызстанда премьер болуп иштеп берсе, бул экөө бир тандемге барса, абдан чоң эле жыйынтык болмок да. Чынында Абылгазиевдин өкмөтүнө апрель айынын соңунда 1 жыл толот. Кылынган иштерден кыпындай да жыйынтык жок экени баарыбызга маалым. Түкүрүк өкмөт аталгандай азыркы аткаруу бийлиги элдин эсинде дүрбөлөңгө салган жаңы кодекстери сындан баш арылбаган өкмөт катары калды. Өзүнүн саясатта орну бар, Кыргызстанга жардам бере алары бул анык. Мисалга алсак, азыр жаштардын көпчүлүгү же болбосо көптөгөн жарандар ушул Бабановдун келишине мындайча айтканда көз каранды да. Эгер биздин саясаттагы улуу өкүлдөр туура кабыл алса, бул инсан менен чогуу иштешсе деген ойдобуз да. Бабановдун ичмердүүлүгүнө көз чаптырган жаштар саясатчы ар дайым аткаруу бийлигинин алдына жаңы багыттарды, тапшырмаларды коюп, кыска мөөнөттө ишке ашыра алган жетекчи экенин белгилешет. Өлкөнүн өнүгүүсүнө көз чаптырсак, азыркы бийликке дал ушундай курч маселелерди башка өңүттө чече билген реформатор адам керек. Азыркы бийлик саясатчыны куугунтуктабай, тескерисинче Бабановдун иш билгилигин пайдаланып, биргелешип иш алып барса дурус болмок. Себеп дегенде Бабанов иштеп турганда, өлкөдө болуп турганда канча деген орундарды түзө алды, канча биздин жарандарыбызды жумуш менен камсыз кыла алды. Анан ал киши өз айтпады, мен саясаттан кеттим, экономикага салым кошоюн, чет жактан инвестиция тартып келейин, жумуш орундарын түзөйүн деп. Анан ал күчүндө турган адамды, биздин жаранды, жаран болгондо чыган жарандарыбыздын бирин алып келип иштетүү, өлкөгө салымын коштуруу, жаңы жумуш орундарын, ошол инвестиция, ошол жаңы технологияларды тартуу үчүн ал кишинин кайтып келгени жалпы өлкө үчүн, бүгүнкү бийлик үчүн дагы абдан пайдалуу болмок. 2017 жылы өткөн президенттик шайлоодо БШКнын берген маалыматы боюнча Өмүрбек Бабанов шайлоочулардын 33% ашык добушун алган. Бул деген кеминде 568 000 адам колдогонунан кабар берет. Демек кыргыз эли президенттен кийинки эле өлкөнүн тагдырын ишене турган адам Бабанов экени талашсыз. Бабановдун энергиясы, тажрыйбасы, акылы азыр Кыргызстанга керек. Азыр мисалы үчүн Кыргызстандын жаштары бардыгы эле Америкага же чет өлкөлөргө кетебиз деп эле ачат. Бизге мындай жаш реформатор керек. Ошон үчүн кыргыз эли Бабановдун өлкөгө кайтып келишин чыдамсыздык менен күтүп жатат деп ойлойм. Жума ичинде Республика Ата Журт партиясынын лидеринин тарапташтары саясатчы жакынкы арада өлкөгө кайтаары тууралуу билдирүү жасашты. Маалымат жыйынында көз карандысыз экспертиза Өмүрбек Бабановдун президенттик шайлоо өнүктүгү маалында ошто айткан сөздөрүнөн улуттук кастыкты козуткан көрүнүштөрдү таппаганы айтылды. Ошондой эле ага карата козголгон кылмыш иши саясий мүнөздө жана кыскартылышы керек. Ал эми Өмүрбек Бабанов өзүнүн Facebook баракчасына да ушул өңүттөгү билдирүү калтырган. Кайрат Кенжебаев, Калыбек Абдымомутов, Нью ТВ.